билими жок болсо баары бир тилиң кыска болот. Негизи окуй эле коеюн дегем. Менин арманым деп эми сен чык деп мага эме кылып жөлөк таяк болуп турат. 70% салам кандайсың дешет. Сен жанагы инстаграмда ырдаган кыз белең деп калышат көбүчө. Жанагы ырчы байкелер киргизип эме кылып берип кой дешет. Чача мачасы жок. Серьезно, ыймандуу болсо эң башкысы ыймандуу. Үйгө келип алып, сыгылып бук болуп отурганда, ырдаганда кадимкидей жасалам да. Сүйүп бир жолу сүйлөшкөм. Түндүк түштүк деп, нарындык же оштук деп түрктөр укса шылыңды айтып коймойбу. Произнос жакшы ырдай албайт экенсиң. Анан жакшы түшпөй калыптыр могул жери депчи. 50дөн ашык кадр кетет го. Ызгардуу кышта сиздерге жалындуу ыстык салам айткан албетте бул Solo Media порталы. Дал ушул телефон менен көпчүлүгүбүз көптөгөн өтө популярдуу болгон жаш ырчыларды дагы көрүп келе жатабыз. Дал ошолордун сап башында турган өзгөчө өнөрдүн ээси десек да болот. Өзү жаш болсо дагы көптөгөн көрөрмандардын сүймөнчүлүгүн ээ болгон Мадина бүгүн менин коногум. Саламатсызбы, Мадина? Кандайсыз? Саламатсыздарбы? Жакшы, буюрса. Эшикте суук болуп атат. Кандай маанайлар жакшыбы? Сонун маанайлуу. Окуулар болуп атат. Болот акырындан. Азыркы тапта канчанчы курссуз, кайсыл жакта окуйсуз, ошол тууралуу маалымат берсеңиз. Азыр биринчи курсум быйыл эле тапшырдым. Бир аз кеч тапшырып калдым, бирок окуунун кечи жок дейт. Ошого биринчи курста азыр окуп атам. Эмне үчүн ошо жогорку окуу жайга кечирээк тапшырып калдым деп калдыңыз? 2 жыл мурун 9-ду бүтүп, Россияга себептер менен кетип калгам. Анан былтыр келип, анан тапшыра берейин деп, негизи окуй эле коеюн дегем. Анан тапшыра берейин деп окуп тапшырдым. Студенттик күндөр кандай өтүп атат? Студенттик күндөр жакшы эле өтүп атат, бирок бир аз кичинекейлер менен окуп атам азыр. 2003-2004 менен окуп атам. Онлайн болгон үчүн өтө деле билинген жок. Азыр эми башталды, офлайн болуп окуп барып окуп атабыз азыр. Негизи эле ушул окууну тандоодо өзүңүз айтып калбадыңызбы? Тапшырбай эле коеюн деген депчи. Сөзсүз гана жогорку окуу жайда окуп гана билимдүү болсо болобу же окубай туруп деле практика жүзүндө жакшы иштеп, жакшы бир нерсени ачып алып, ошол ишти алып кетсе болобу? Негизи кээ бирлерине табияттан берет таланттычы. Анан окубай деле койсо болот чыкса. Бирок ошол голосду өнүктүрүп чыгыш үчүн окуш керек баары бир, билим алып, көп нерсени билиш керек. Анан бирөө менен сүйлөшкөндө кенен сүйлөшүшүң керек да. Билими жок болсо баары бир тилиң кыска болот. Ошого окуган эле жакшы болот. Демек, бул окуу жайды өзүңүз жүрөгүңүз менен тандап алдыңыз. Ата энеңиз кандай көз карашта болду? Тура эле кабыл алышты, каршы деле эмес болчу. Демек, мынакей ушундай азыр аябай популярдуу болуп жаткан учуруңуз, анткени кайсыл жакта ачпа, ушул сиздин гитараңыздын коштоосунда сонун чыгармалар, андан сырткары жөн гана баягы караоке деп коебуз, караоке менен ырдаган ырлар. Анан бул идея кайдан пайда болуп кетти, качан башталып кетти, ошол тууралуу айтсаңыз. Бул мен мектепте окуп жүргөндө 7-класс болчу. Ошондо Инстаграмды жакшы деле билбечүмүн анда. Анан Инстаграмга кирип өзүмчө эле ой келди. Биринчи ырдап мындай эле киргизе берейин, мынчалык болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Анан киргизип көрө берейин деп киргиздим биринчи видеолорду. Киргизип жүрдүм, бирок көп кеткен жок. Кийин дагы группаларга киргизип баштады ошол ырларды. Группалардан эле тарап кетти окшойт. Анан түркчө ырлардан баштап уже түркчө ырлар сиңип калды окшойт элдергечи. Биринчи ошо түркчө ырдан башталган Аныласана деген ырдан. Анан өзүмдө да кызыгуу пайда болуп, дагы өнүктүргөнгө аракет кылып келатам азырга чейин. Эң жакшы. Анан мына ушул канча тилде ырдай аласыз? Түркчө деп калдыңыз, Түркчө, орусча, англисче кээде. Ушул ырларды да тандоодон эмнеге көбүрөөк басым жасайсыз? Эмнесине көбүрөөк? Түркчө ырлар көбүнчө жагат, мындай жүрөккө жакын, көбүнчө душевный ырлар да. Ошого көбүнчө эле кыргызчадан да түркчө ырларга жакын. Анан негизи эле ушул башкы максатыңыз Инстаграмга ырдап жүктөөнүн башкы максатыңыз эмне? Инстаграмга кечке эле кавер вариантта киргизе бербей, профессионально чыкканга уже аракет кылып атам. Кечке эле кавер киргизе берсең да уже эме болуп калат, болбой калат да.
ошого студиядан мисалы голос жаздырып, клип тарттырып, эми алдыда пландар ушундай. Окууну жакшылап бүтүп, өнүктүрүп, анан чыксам дейм. Кырларды ырдап. Мисалы үчүн азыркы учурда эми ырчылардын көпчүлүгү эле бир эле темпте баардыгы эле эски кырларды жаңыртып, жаңы дем беришип чыгарып атат да. Анан сиздин келечекте мисалы үчүн жаңы жапжаңы ырларды акындардан алып, ага орун чыгарып ырдасам деген дагы максаттарыңыз барбы? Ооба, ушундай максаттар бар негизи. Азыр көп эле эски ырларды жаңылап эле чыгып атпайбы? Анан менин алдыда планым жакшы ыр жаздырып, мисалы, аябай мен мааниси терең, жай ырларды ырдап, көбүнчө ушундай ырларга жакынмын да. Анан элде жок, мисалы, өзгөчө ырды чыгаргым келет. Жүрөктөн чыгарыпчы. Ушундай максаттар бар, эми алдыда буюрса ишке ашырабызмы? Бул жактан колдогон ким бар? Ата-энеңиз колдоп турабы чыгармачылыгыңызда? Ооба, колдошот. Ата-энеңиз тууралуу айтсаңыз, алар да ушул чыгармачылыкка жакынбы? Эмне менен алектенишет? Азыркы тапта кайсыл жакта? Ата-энем азыр Ошто, врач. Апам өзү да ырдайт. Кичинесинен бери ырдап, тайынем каршы болгон экен, ошого ырдабай калганго. Анан менин арманым деп эми сен чык деп мага эме кылып жөлөк таяк болуп турат. Ошо ата-энем деле каршы деле эмес. Инстаграм баракчада көпчүлүк мырзалардын саны көбүрөөк сизде. Анан кийин кандай баягы билдирүүлөрдү көбүрөөк сизге жөнөтүп турушат? Ошол тууралуу айтсаңыз. Көбүнчө эле, көп эле 70% салам, кандайсың дешет. Дайыны жок элечи. Анан кавер тартпайлыбы дешет, дуэт ырдабайлыбы дешет көбү. Анан кантип чыгып калдыңыз эле деген суроолор көп, мага дагы үйрөтүңүзчү депчи. Анан кантип ырдайт деген суроолор келет. Кантип ырдашты мен үйрөтө албайм дейм, анан ар жактан эле болуш керек. Мен деле билим алган эмесмин. Эми эле быйыл тапшырып окуп атам да. Анан ар жагында болсо өзү деле шык болсо чыгып кетет да адамчы. Ошол. Негизи эле муну өзүңүз айтып калдыңыз, ушинтип сурай беришет депчи. Эң жакпаган суроо кайсы сизге? Көп берилген, анан да сизди тажаткан суроолор. Мындай тажатып беришет го, кечке эле бир суроону берип эле мындай болду эле, тиңдей болду эле депчи. Ушундай суроолор кайсылар? Билбейм, көбүнчө эле тааныша албайлы деген суроолор жакпайт. Көп эле ушун салам, кандайсың, тааныша албайлы деп эле жазышат. Анан ар бирине жаза албайсың демчи. Жазсаң деле жаман ойлошот, анан ар кимге жооп бере берет экен депчи. Анан бир жагынан жетишпей калам. Запросто көп да. Анан ар бирине жооп бере отурганча күнүм ошондо эле өтүп кетет да. Анакей өзүңүз айтып калдыңыз, Москвада жүрдүм деп. Ал жактан жүрүп дагы ушул ырдоону токтоткон жоксуз окшойт, Жок, токтоткон жокмун. Ырдап киргизип аттым каверди. Киргизип. Кээ бирөөлөр Екатеринбургда болдум. Россиянын Екатеринбург деген шаарында. Ал жакта көчөгө чыкканда деле кээде кыргыздар көп экен да. Көрүп калышат, сен жанагы точно таанышпайт да. Сен жанагы Инстаграмда ырдаган кыз белең деп калышат көбүчө. Анан азыр эми Мадина деп калышты да. Көп деле тааныбайт, кээде болуп калат да. Жарнамалар аз-аздан түшүп турат деп калдыңыз да. Эми ушул көпчүлүк эмнелерди жарнама кыласыз? Анан канча сомдон? Реклама көбүнчө жанагы ырчы байкелер киргизип эме кылып берип кой дешет, реклама кылып. Анан эмеде Фаберликтен келишет, Атомиден келишет. Анан алар көп кылбайм деле да. Эмнеге дегенде көп реклама чыгара берсең бир жана баркың да кетет, анан кызыгы да кетет да. Анан реклама эле чыгара берет экен дешип элдер да башкача болот да. Ошого көп чыгарбайм. Анда келиңиз, сиз жөн отургузбастан бир сонун бир чыгарма окусак кантесе, мынакей түрк тилинен ушул чыгармачылык чөйрө башталыптыр. Өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын бир жакшы чыгарма болсо, чыгармалардан угалы. Аңласаң, түшүнсөм. Kendimi sır aldım, çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var, gelitme nazlı güneş. Sensin gönlüme eş, beni biraz anlasana. Ölürüm aşkını yar, ölürüm diyar
Сен негизи эле түркчө мындай сүйлөй аласызбы? Жок, түркчө билбейм, түшүнбөйм. Укканым боюнча эле Укканыңыз боюнча эле. Анан эмеде айткандай түрктөр укса шылыңды айтып коймойм. Произношение туура эмес болуш керек. Кээ бир түрктөр жазып коет да комментарийге чыкып. Анан сонурда айткенсиң, бирок произношение бир аз туура эмес депчи. Ушу тил үйрөнөйүн деген ой барбы? Ой, кызыгам, түркчө үйрөнөм буюрса. Сизге мындай көбүнчө комментарий бөлүмүнө жазган түрктөр дагы кимдер? Кайсы улуттагылар көбүнчө? Казактар жазат. Баарларыбыз. Казактар жазышат. Түрктөр жазышат. Кээде орустар жазып калышат. Хейтер туугандарыбыз барбы? Иә. Хейтер туугандарыбыз барбы? Хейтерлер бар, бирок көп деле эмес да. Басымдуу бөлүгү эмне деп жазышат? Эмнеге катачылыктар табышат кайсынан? Жакшы ырдай албайт экенсиң. Анан жакшы түшпөй калыптыр могул жери депчи. Ырларга көбүнчө асылышат. Анан чачыңды оңдоп алчы. Анан кийимдериң түз эмес экен, бир эле кийиммен чыгар экенсиң деген эмелер, комментарийлер келип калат. Аябай башында көп жазышчу да. Анан аябай катуу тийип, башында жүрчүмүн. Анан азыр көнө түштүм элечи. Ушул мисалы үчүн кавер тартууда дагы даярданасызбы? Мындай формаңызды чачка салга канча эме дубль менен тартасыз? Так, 50дөн ашык кадр кетет го. Бир отур тартканда окшошпойт, анан мунусун тартып көрөйүн дейсиң, окшошпойт. Ошентип галереяны карасаң уже 100гө жакын да. Толуп калган. Ошонун арасынан бирди араң жактырып киргизесиң да. Мисалы үчүн бир жумада канча жолу киргизесиз? Азыр аз киргизип калдым. Мурда биринчи чыгып баштаганда бир жумада 2-3төн киргизчүмүн. Даже бир күн киргизбей койсом уже болбой калчумун да. Азыр 2-3 жумада бир жакшылар тандап киргизип атам. Мынакей жогорку окуу жайда окуп атасыз, ал жакта дагы мындай таанып билгендер болот, ой Мадина деш. Кел кавер тартабыз деп. Жок, билдирбейт го көбүчө. Кээ бирлер бар, бирок кавер дуэт ырдай эле дешет. Эмне үчүн дуэт ырдабай атасыз? Дуэт көп жагы бербейт магачы. Себеп? Чыкканга жараша жакшы ыр менен биринчи чыга болуш керек. Бирге таанылып жана мындай чыгып жүрсөң, билбейм. Биринчи эле өзүм чыккым келет. Жакшы ыр тандап туруп, анан элге бир чыккандан кийин анан артынан постепенно кете берет да. Кайсыл ырчы менен мындай дуэт ырдасам, кайсыл ырчы менен иштешсем деп ойлоносуз, кыялданасыз, адамда дайыма кыял болот да. Кыргызстандабы? Ооба, Кыргызстан болобу, башка өлкө болобу, негизинде кыялданып, ошо менен ырдагым келет, ошо менен ырдасам деп. Эң жаккан ырчылардан Нурлан Насип чыгат. Нурлан Насип менен буюрса кийин дуэт ырдап кала турган негизи ниеттерим бар. Ошондой болсо дейм, анан ошол эле. Сунуштап көрдүңүзбү? Жок. Азыр болбойт го баары. Мындай таанышсыңарбы, таанып? Мындай эле таанышпыз, бирок көп сүйлөшпөйбүз. Кээде каверлерин киргизип калганда көрөт, жакшы деп билдирет. Ошол азыр эң жакшы көргөн ырчыларымдын бири Нурлан Насип. Ооба. Анда келиңиз кыргызды дагы четке какпастан кыргызча бир жакшы ырдасаңар. Түрүлүп алыстан калың булут сагынып тоо үстүнөн карайт бизди кыйналып кусалыктан оруган сыйт шаттырап төгөт жамгыр булуккан сыйт нөшүрлөгөн жамгыр жагат мага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келип жүрөктү мыкчып туруп анан коюп берет ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөгү сактабачы кайгы төк жамгыр көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөгү сактабачы кайгы төк жамгыр көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр кайрадан үмүт берип адамдарга
күчтүүрөөк бутту шилтеп жаңы кадамдарга кайрадан көрүлүүчү күндүн нурун коштошуп бир жумага балким айга нөшүрлөгөн жамгыр жагатмага уктаган сезимимди козгойт кайра сырдашып жамгыр менен тургум келип жүрөктү сыктырып анан коюп берет ыйлачы ыйлап алчы жамгыр жүрөгкө сактабачы кайгы төк жамгыр көкүрөктү жеңилдете ыйлачы ыйлап алчы жамгыр ыйлачы ыйлап алчы. ыр сонун экен. Анан дагы негизи эле мына ушул ыйлачы жамгыр болуп калды. Анан кээде капа болуп калганда же бирөө менен урушкан учурда бугуңду эмнеден чыгарасың? Бугумду сөзсүз ырдан чыгарам. Үйгө келип алып, сыгылып бук болуп отурганда, ырдаганда кадимкидей эс алам да. Бүт жай ырларды ырдап, анан эс алып калам. Мынакей акыркы жолу качан ыйладыңыз? Акыркы жолу бир ай мурун. Ага эмне болду? Аны айта албайм. Баягы сүйүп болбогон бир жомок дейт, андай башыңызга келе элекпи? Сүйүүбү? Сүйүп бир жолу сүйлөшкөм. Биринчи жолу. Азыр бош эле. Сүйлөшпөйм азыр. Эмне болуп кетти анан? Билбейм. Себепсиз эле ал. Негизи эле мына өзүңүз Ош областынан болосу, анан кийин көпчүлүк айта берет, башка алыска турмушка бербейбиз, өзүбүз жака эле турмушка чыгасың деп. Сиздерде да ушундай нерсе барбы? Негизи эле ушуга көз карашыңыз кандай? Билбейм, антип деле эме кылбайм. Эми адамдан эмеде көз каранды да. Адам ыймандуу болуп, мамиле жакшы болуп, өзүңө жакса эме турмушка чыга бересиң, анан түндүк түштүк деп, нарындык же оштук деп эме кылгым келбейт. Бөлбөйбүз, Ооба. Көпчүлүк эле ушинтип бөлө беришет го. Түндүктөр түштүккө бербейбиз дешет, түштүктөр түндүккө бербейбиз дешет. Анан биз жактан андай деле жок. Эң башкысы өзүңө жагып, жүрөктөн орун алса. Ошол. Жүрөктөн орун алайынчы деген балдар көп болсо керек. Жок, көп деле эмес. Чын Эми айтасың. жазгандар болот, бирок алар чын жүрөктөн жазышпайт да. Мисалы, Инстаграмдан жазып калышат, сени сүйүп калдым, анан мен кызым болбойсуңбу дешет. Анан аларга түз эле көз караштамын, неге дегенде алар чын жүрөктөн жазбайт биринчиден. Экинчиден тамашалап жазышат да, жооп береби депчи. Анан түшүнөм, анан ошол. Мына азыркы учурда мындай ырчы болуп келе жаткандар да болсо керек арасында. Чыгармачылыкта мындай ордун таап келе жаткандар. Ар кандай. Же ордун таап калгандар да барбы? Андай деле бар. Болбой атасыз. Азырынча билбейм, сүйлөшкүм келбейт. Сүйлөшкөндө мисалы көп жактан тыюу салышат да. Мисалга? Мисалы, эми ар кандай да. Мисалы ырдаба деп калышат. Анан мындай кыл, тиндей кыл дей беришет. Анан азырынча окуп бүтүп шашпай эле го 22-23 чыкканда. Демек турмушка чыгууга 22-23 жаш ыңгайлуу деп ойлойсуз. Анан мисалы үчүн турмушка чыктыңыз дейли, сиз ушу чыгармачылыкка жан дүйнөңүз менен берилгениңиз билинип турат. Анан кой ырдабай эле койчу, сен үйдө эле отурчу, аял кишинин орду үйдө, сен бала тарбиялашың керек десе, анда сизде кандай жооп болот? Түшүнгөн адамга турмушка чыгам. Демек тандап бардыгын электен өткөрөбүз. Электен өткөрүп, чет өлчөп бирге жебиз буюрса. Негизи ушу кыз жигиттин ортосунда мамиле да, азыркы учурда аябай бизге мына маанилүү учурда. Билбейм, эми мисалы адам жагып калса, мага катуу сүйүп калса мисалы да, анан кийин турмушка чыккандан кийин деле ырдаба деп эме кылса, мен ырдабай деле коем. Жакшы көрүп, ооба, сүйсөмчү. Анан ошол чыгармачылык чөйрө бул аябай оор чөйрө дешет да. Бул саз сыяктуу дейт да, киргенден кийин кайра чыгышың аябай кыйын болуп калат деп. Бул нерседен коркпойсузбу? Корком.
негизи ырчылыкты хобби катары эле алып кетким келет да негизичи. Анан чыгармачылыкка киргенден кийин ал жакта эле өтө кыйын экен. Бир жагынан башында өкүндүм, ырдап чыгып калганымачы. Анан кенен жүрө албай калат экенсиң көчөдөчү кээде. Анан сынап көбүнчө сынашат, сүрөткө тартып киргизип коюшат. Ошол жактары жакпады да. Чыгармачылыкка полный киргенден кийин кандай болот билбейм да. Элестете албайм. Азыр кавер киргизип эле ушунча болуп атат, анан элестете албай бир жагынан эме болуп кетем. Көчөгө кенен деп калдыңыз, мисалы үчүн кандай болуп калат экен ал? Көчөдө жүрсөң, мисалы, эл катары жүрө албайсың да. Күлүп жайнап жүрсөң, мисалы, монтип койду, тинтип койду деп тартып, видео тартып киргизип коюшат да, анан жаман көрүнүп каласың да. Инстаграмдан дагычы. Андай учур болду эле? Запроско көп жөнөтүп коюшат сүрөттүчү. Ушул жерден көрдүм, анан бияктан көрдүм депчи. Базарлардан көрүп калдым. Көп тартып калышат. Мындай учурлар болду эле өзүңүздө? Кандай учур? Ошентип сиздин туура эмес, мисалы үчүн өзүңүз ыңгайсыз болуп жүргөн учурда тартып киргизип койгондор болду эле? Кээде жүдөп, эшикке чыгып калганда деле тартып магазинге чыгып каласың да. Бир бала тартып жөнөтүп коюптур. Артыма тартып туруп өлө ыңгайсыз болуп, анан жиним келип бир жагынан эмнеге антип киргизет депчи. Эмне жөнөтөт, тартпай эле койбойбу буга, эмне деп эле өлө жиним келет бир жагынан. Ошо көчөгө чыкканда дайыма даяр болуп чыгышың керек да. Эми андай көп деле болбойт, кээде да. Жасанып чыгыш керек, э? Келиңиз анда дагы бир чыгарма ырдап бериңиз. Сәуруду күн ышыгым, уйкумоду кече onu gezip aramışım. Gapı güce düşünürüm içi düşünürüm içi. Onu salıp yüreğimiz harayan, ahı beni hara gider, ahırıma çıkarayan, düz yüzümü baharayan. Düz yüzümü baharaya gezilince arını vurup bizi ayrı. Beni bir yana çekiyordu bu birini bir tarafa. Ya böyle olur ya da ne bilin. Bana belki de düşmeyim hansike seven herife. Götürün içi bunu şerefe. Beledi hayat aranı vurup bizi ayrı. Beni bir yana çekiyordu bu birini bir tarafa. Ya böyle olur ya da ne bileyim. Bana belki de düşmeyim hansike seven herife. Götürün işi bunu şerefe. Çok rahmet. Сонун эми бул Азербайжан тилинде болду, эсептегенде 4 тил, 5 тил болуп баратат, э? Негизи эле мына ошол гитараны ойноону кимден үйрөндүңүз, же өзүңүздү өзүңүз тарбиялап, өзүңүздү өзүңүз баягы YouTube тармагынан көрүп үйрөндүңүзбү? Эч ким үйрөткөн эмес. 6-чы байкемдер бар болчу башындачы. 6-чы класс болчу. Байкемдер чертип калышчу, анан ошолордон көрүп, кызыгып, алар деле үйрөткөн эмес негизичи. Анан YouTube'дан көрүп, кызыгып, неде аккордторду деле билбейм. Слух менен эле чертем көбүнчөчү. Анан кээде өзүм таап калам. Слух менен анан көбүнчө YouTube'дан көрүп, бир сыра көрүп, анан ырдап кетем да. Демек канча жыл болуп калды үйрөнгөнүзгө? 4-5 жыл. Көп эле болуп калыптыр, э? Сизге чоң рахмат. Мадина азыр мына ошол бизди көрүп жаткан сиздин көрөрмандарыңыз бар. Ошолорго сизден бир сонун каалоо тилек болсун. Урматтуу менин көрөрмандарым, угармандарым, сиздерге чоң рахмат. Ушул деңгээлге сиздер алып келиңиздер. Хейтерлерге да рахмат. Мен минустарымды айтып, ошол менен оңолдум десем болот. Сиздер барсыздар, чоң рахмат. Эң башкысы Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, аманчылык болсун. Дагы бир жолу чоң рахмат.